Кыргызстанда азыркы абал эң курч көйгөйгө айланды. Өкмөттүн чаржайыт аракети кырдаалды ого бетер чакчелекей кылууда. Бул учурда коомчулук парламент депутаттарына нааразы болушууда. Интернет айдыңында эл өкүлдөрү эс алууга чыгып жатып, ар бири 200 миң сомдон ашуун алып жатышат деген маалымат желдей тарай баштады. Ушул акчаларды оор күндөрдө элге жардам берсе болбойбу деген кептер айтылып келүүдө. Депутат Рыскелди Момбеков дал ушундай маалыматтар бизге кара күбө кылып жатат. Колдон келишинче элге жардам берип жатабыз деп өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу жооп берген. Аруке деген 6 дозу бар агуй, жалдаган фейк. Ушуну менен экинчи жолу мени каралап, калп маалыматтарды таркатып жатат. Муну кимдин өкүл баласы жалдап, жаздырып жатканын жакшы билем. Ал эртең кайсы партиянын тизмеси менен шайлоого аттанганын жаткандыгын дагы жакшы билем. Менин айлык маянам 36 миң сом. Ошону 3кө көбөйтсө, отпускалык акчам чыгат. Ошол отпускалык акчамды толугу менен ак халатчандарга жардам арнап койгонум аныгы жок. Аруке айым, аны сиз билбесеңиз, сизди жалдаган адамдар билбесе да, Военно Антоновка айылындагы ак халатчан айымдар билет. Анан калса, менин чындыгымды, мени да, сизди да акыретте сурай турган Кудай билет. Мен менен Жанар Акаевдин айлыгын аңдыгыча, артыңардагы арам тамактардын байлыгын айтсаңар жакшы жаңылык болмок. Депутаттардын канча айлык алары, кандай унаа менен жүрөрү, кандай үйдө жашаары дайыма коомчулуктун кызыгуусун арттырып келет. Өлкөбүзгө келген бул оор апат учурунда саналуу депутаттар эл менен болуп жардам колун сунгандар да жок эмес. Буга чейин элим үчүн деп жүргөн эл өкүлдөрү азыр кандай иш аракеттерди көрүп жатышат деген суроого баары кызыгышууда. Жогоруда айтылган депутаттардын өргүү акылары тууралуу биз Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын башчысы Ибраим Нуракын уулуна байланыштык. Ал мындай маалыматтарды четке какты. Чындыкка дал келбейт, эл оозунда элек жок болуп жатат дейт. Көптөрү ошол июнь жана июль айларында жалпы Жогорку Кеңештин чыгымдары чынында эле ушул учурда көбөйүп кетет. Себеби дегенде көптөгөн ошол аппарат кызматкерлери, иш башкармалыктын кызматкерлери, ошо майда консультант, эксперттерден баштап баардык кызматкерлер июнь июль айларында эмгек өргүсүнө чыгат. Ошондукка байланыштуу чыгымдарда бир аз жыл сайын эле ошондой, жыл сайын көбөйүп кетет. Анан кийин кээ бир колдонуучулар, баягы Facebook'тагы колдонуучулар ошону 120 депутатка бөлүптүрүп эле, анан кийин 200 бир канча миң сом мына акы алыптыр деп маалыматтарды таратып атышат. Бул жалган. Бул чындыкка дал келбейт. Андай эмес. Жогорку Кеңештин чыгымдары 2020 жылы кескин кыскартылды. Биз айрым парламент депутаттары менен байланышып көрдүк. Арасында азыр эс алуудабыз, бирок жардам берип жатабыз дегендери да болду. Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев азыр оор учурда биз да эл менен биргеликте илдет менен алышып жатабыз. Айлыгымды жашырбайм. Ошол маянамды элиме жардам иретинде бөлүшүп жатам. Ачыгын айтыш керек. Айрым чириген байлар жардам бербей жаткандары да бар. Аны ачык айтыш керек дейт. Жеке меники 33 миң чыгат. Эми отпуск болсо, отпускту бардык жерде эсептегендей эле 2 айдыкын жана кошуп туруп, 2 айдыкка кошулуп туруп эсептелет да, ошол сыяктуу эле 2 айдыкка кошулуп туруп, анан больничный сыяктуу кошулуп туруп, анан берилет да бул акчачы. Эми бул маселе көтөрүлмөк эмес. Бул маселени көтөрүлүп аткан ошол түшүнүктүү. Азыркы оор кырдаалда акча жетишпей атканда, акча болбой атканда ошол айлыкты алып эмне кылып атат деген суроо берип атпайсызбы? Эми ал ар бир депутаттын өзүнүн ички дүйнөсүнөн зависит этет деп айтсам болот да. Айрымдар үйдө отуруп чыкпай жардам берип аткандар бар, ар кандай ИВЛ аппараттарды, дары-дармектер алып аткандар бар. Айрымдар чыгып алып, чогуу эл менен жүрүп жардам берип жүргөндөр бар. Тилекке каршы чыкпай койгондор да бар, анан чириген байлар да бар тилекке каршы. Ошол бул байлыгын көргө алып кете тургансып отуруп бирдей жардам бербегендер да бар. Кыргызстанда депутаттардын минималдуу айлыгы 25 миң сом. Бирок мурда мамлекеттик кызматтарда иштеген эмгек жылдарына, наамдарына карай мындан алдаганча көп сумма алат. Деген менен бул алардын бир айлык тиричилигине жетпеси белгилүү. Эми ал маселеге азыр эмес, кийинчерээк токтолобуз. Эл өкүлү Айнура Осмонова бир айда 25 миң сом айлык алам. Мен да эл катары март айынан бери алган айлыгымдан ооруган жарандарга жардам берип жатам дейт. Негизи акладым 25.500 сом. Март айынан баштап айлык маянам толугу менен дары-дармекке, тамак ашка муктаж болгон жарандарыбызга берилүүдө. Ошондой эле айлыгымдан сырткары кошумча акча каражаттар илдеттен жабыркап, жардамга муктаж болгондорго багытталууда. Мен аны жарыялабайм деле. Ал эми депутат Табалды Тилаев коомчулук баарын эле сынга алып жатат. Биз дагы аракет кылып колдон келишинче элге жардам берип жүрөбүз. Баарын ачык айтыштын кажети жок дейт. Бирок мен алган айлыгымды ай сайын 3 үй бүлөгө бөлүп берем деп кыскача жооп берди. Биздин айлык эми 26 миң сом тегереги. Эми мен башында депутат болуп келгенде эле ошол
айлык маянаны 3, мындайча айтканда тоголок жетим үй бүлө, кээ бирөө ошол атасы жок калган үй бүлөгө бөлүп берген элем. Ошол анын кандай кылып алып атат, көбөйдү, азайды, мен аны текшергеним да жок, текшергим да келбейт. Эми элдерге окшоп биз мактанбайбыз дагы. Эгер көбүрөөк ошол чыккан болсо, ошолорго соо тиет деп ойлойм. Андан сырткары да биз мына азыркы оор кырдаалда колдон келишинче жардамды берип атабыз биздин мекендештерге. Мындай кырдаалда эми бир жерге мактанып же бир реклама кылайын деген ниетибиз да жок. Ошон үчүн айлык маяна мен ошол депутат болбосом дагы ошол үй бүлөгө арнагам. Болбосом да мен жардам берип турам. Мен айлык маянам ошол тоголок жетим калган үй бүлөгө берилет. Мен эми аны аттарын айтып же жерлерин айтып айткым келбейт. Себеби ал балдары, кыздары жаш үй бүлөлөр. Буюрса келечекте ошолор мамлекетке кызмат кылат деген ниеттемин. Саясатталдоочу Айданбек Ахматов чындыгында азыркы абалга байланыштуу депутаттардын айлык маянасынан биринчи кезекте алар каникулга чыкпай кырдаалды колго алышып, сырттан келген акчаларды көзөмөл кылуу керек эле дейт. Айлык маянасына элдин кыжырдануусунун себеби депутаттар элге көбүрөөк жардам беришсе башкача болмок дейт. Экинчи маселе алардын айлыгы эмес, мамлекеттик башка кызматкерлердин айлыгын көтөрүү маселесин карашыбыз керек деген пикирин билдирди. Депутаттар чындыгында эс алууга кетпей, бир аз иштеп, сырттан келген мына 321 миллион доллар кандай пайдаланылды? Ошолордун баардыгын көзөмөлдөп, ачык айтып, коюп, ага чейин салыктан канча жыйналды, кайда кетти алардын баардыгы? Мына ошолорду көзөмөлдөп, мына ошол чет өлкөлүк акчалардын түздөн түз элге тийүүсүнө, азыр жардамга муктаж болуп жаткан адамдарга тийүүсүнө жетишип, ошолорду ачык айкын карап кеткенде мындай маселелер жаралбайт эле. Же болбосо мына ушул маселелерди карагангалар ылдам чогулуп, ушул маселелерди карап, анан кийин кеткенде дагы маселе жаралбайт эле. Депутаттардын айлыгына келгенде, чындыгында 200 миң тегерегинде алды деген сөздөр жүрүп жатат. Алардын айлыктары боюнча дагы ар кандай сөздөр бар. 30 миң сом деген дагы, анан кошумчалары менен андан ашып кетет деген. Чындыгында бул көп акча эмес. Биз алар көп алды деген эмес. Жалпы Кыргызстандын кызматкерлерди, мамлекеттик кызматкер болобу, башка болобу, ошолордун айлыгын көтөрүү жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Социалдык түйүндүн колдонуучулары тарабынан күн сайын бийликке болгон наразычылык күч алууда. Арасында парламент депутаттары ушундай күндө эс алууга чыккандары туура эмес болуп калды. Айлыктарына ансыз деле эл өзү күбө. Эртең шайлоого эл барабы деп сынга алып жатышат. Акыркы жүргүзүлгөн элдин пикири боюнча бул парламент эл нааразы болгон бийлик бутагы деп жатышат. Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.